Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта чекит менен көпчекиттин аткарган кызматы, алардын бири-биринин айырмачылыгы тууралуу маалымат беребиз. Чекит жазылып жаткан кандайдыр бир ой толук аяктагандан кийин коюлат. Чекит жазуу жүзүндө сүйлөмдүн толук бүткөндүгүн билдирүүчү сырткы белги. Ал дайыма жай сүйлөмдүн аягына коюлат. Жай сүйлөм аркылуу сүйлөп жаткан адам угуп жаткан адамга бир нерсе тууралуу жайынча гана түшүнүк берет. Ооздеги сөздө жай сүйлөмдүн аягында үн акырындык менен төмөндөп айтылат. Экранда жазылып жаткан сүйлөмдөрдүн баары жай сүйлөмдүн мисалдары. Жай гана баяндалып жаткандыктан аягына чекит коюлуп жатат. Кыскартылган татаал сөздөр болсо, башындагы тамгалары жазылып, андан соң ар бирине чекит коюлат. Адамдын аты кыскартылып инициал менен берилгенде дагы чекит менен ажыратылып жазылат. Документке кол коюу, бекитүү, макулдашуу даталары, ошондой эле текстте камтылган даталар, күнү жана айы чекит менен ажыратылып, төмөндөгүдөй жазылат. Ал эми көп чекит сүйлөмдүн кандайдыр бир себептер менен үзүлүп же токтолуп айтылган жерине коюлат. Үзүлүп айтылуу сүйлөм мүчөлөрүнүн арасында, сүйлөм аягында, кээде сөз ортосунда да учурашы мүмкүн. Ушуга байланыштуу көп чекит сүйлөмдүн ичинде да, аягында да коюла берет. Ооздеги сөздө үзүлүп, өксүп айтылган жерлерге тыным туура келет. Ал эми жазууда көп чекит коюлат. Көп чекиттин негизги милдети айтылып жаткан ойдун маани жактан толук бүтпөй калгандыгын же үзүлүп, бөлүнүп айтылгандыгын билгизүү. Ошол себептүү көп чекит негизинен айтылуучу ойдун маанисине карай коюлат. Мен бармакмын. Бирок биз сени күттүк. Сен болсо ошондо кубанганымдан асыл сөзүн уланта албай туруп калды. Айрым сүйлөмдөрдө айтылган ойдун андан арыда уланысы бардай сезилип турат. Мындай сүйлөмдөрдүн аягына узагыраак тыным болот да, жазууда көп чекит коюлат. Ай, ошондогу тоңголок жол ай, ошондогу караңгы түн ай. Эми алган маалыматтарды ышыктап алалы. Сүйлөмдүн кайсы жерине чекит, кайсы жерине көп чекит коюлат. Ошону менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.